Ушунун 10 миллиарды кредитке, 1 миллиарды үрөнгө. Быйыл айыл чарбасын өнүктүрүү максатында өлкө казынасынан 30 миллиард сом бөлүндү. Бул каражаттын 10 миллиард сому дыйкандарга жеңилдетилген насыя түрүндө берилет. Ошондой эле калган акча каражат үрөн сатып алууга, ирригация тармагына, айыл чарба техникаларын сатып алууга жумшалат. Ошол эле учурда асыл тукум мал чарбасына өзгөчө көңүл бурулат. Эми асыл тукум малды лизинг шарттарында алса болот. Бизде азыр ушул тапта 1 миллион 702 миң баш уюбуз бар. Ушу 1 миллион 700 миң баш уюбуз болгону 1800 литрден гана сүт берет. Билесиздер да? 1 миң. Ошол эле сан 89-жылы 1 миллион 500 миң гана баш уй бар болчу. Ошол уйларыбыз 3800 литрден орточо сүт берчү. Демек 200 миң башка уйдун башы көбөйгөнү менен сүттүүлүгү төмөндөп кетти. Малдын туягы көбөйүп атат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, бул жайытыбызга чоң коркунуч келип атпайбы? Асыл тукум эт, сүт багытындагы ири мүйүздүү малды көбөйтүү учурдун талабы. Малдын туягын санабай, анын берген продукциясына баа берүү сунушталды. Бүгүнкү күндө малды базарга сатууда жасалма уруктандыруу жолу менен алынган асыл тукум малдын баасы жергиликтүү малга караганда 35-40 миң сомго жогору. Ошол эле учурда сүт багытындагы уйлардын берген сүтү да 70%га жогору. Андыктан жергиликтүү малдын асылдуулугун арттыруу максатында мамлекет алгылыктуу иштерди жүргүзө баштады. Бир дыйкан 7-8 литр сүт алып атат. Уй ошол эле тойту жейт. Ал эми асыл тукум мал болсо, ал деле ошол эле тойту жейт, бирдей өлчөмдөгү, бирок 30-35 литр сүт. 25 литрге көп сүт өндүрүп атат. Убарасы бир. Берген тойту да бир. Демек асылдуулук өтүшүбүз керекпи? Өтүшүбүз керек. Бул заман талабы. Кудай буйрса, мына мамлекетибиз быйылкы жылы укмуштай мыкты айыл чарбасына мындай көңүл буруп атат да. 30 миллиард сомго жакын акча бөлүп атат. Жергиликтүү малдын асылдуулугун арттыруу максатында 2021 жылда өлкөнүн аймактарында атайын адистерди окутуу иштери жүргүзүлүп, республика боюнча 223 атайын адистер окутуудан өткөн. Анын натыйжасында республика боюнча 82 уруктандыруучу пунктту ишке киргизүү пландалууда, анын ичинен 5-өө Талас облусунда. Муну менен алдыңкы жылдары өлкөдө малдын асылдуулугун 4%га көтөрүү күтүлүүдө. Малдардын асылдуулугунун эң арзан, эң жөнөкөй жолу бул жасалма уруктандыруу. Себеби 2013 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан 300 комплект жасалма уруктандыруу алып келип туруп, пункттарын ачып, Талас областына 31 пункт ачканбыз. Бүгүн ошол күндө 31 пункттун 18 эле пункт иштеп, калган 12 пункт иштебей атат, 13 пункт. Ошол боюнча азыркы жанагы жергиликтүү айыл өкмөттөргө, район жетекчилерине, ветстанцияларга кайрылдык. Ушуну иштеткиле, жерин бөлүп бергиле, атай раскол жасап бергиле, өзүнчө мындай помещение бергиле деп азыркы бүгүнкү кеңешмеде кайрылып атканыбыз ошол. Акыркы жылдары элеттиктер мал чарбасын өнүктүрүүдөн сандан сапатка өтүүгө кызыктар. Мунун өзү кыйла кирешелүү жана чыгашаны азайтат. Бул максатта мамлекет дыйкан фермерлерди каржылык колдоого алууда. Гулира Нурболотова, Бакыт Жамакеев, Талаш шаары.